мен өзім айылда өскөнмүн, кичинекейим болгондо. Анан аябай ошо каратемен машыксам деп эңсеп жүргөм да. Бирок мен убагымда же карате жок, же башка секциялар болгон эмес. Ошон үчүн жөн эле жүрүп жүргөм. Эртең менен саат 6-да туруп, күнүгө чуркап жүргөм да. Анан 10 классты бүткөндөн кийин мен Московский государственный университетке өткөм, философия факультетине. Анан ошол жерден каратеге барайын десем, Москвада дагы карате жок. Анан гимнастикага бардым. Гимнастика менен 5 жыл машыгып жүргөм. Бирок аспирантурага өткөндөн кийин 90-жылы ошондо карате, айкидо, ванчун, тайчи цюань, цигун деп бир күндө эле баары ачылып калды. Быйыл 25 жыл жүрүп жүрмүн уже. Анан эң башында баштаганда ошо кара кур качан кийем деп деле ойлогон эмесмин. Мен үчүн ал аябай алыс мындай цель болчу эле да, аябай алыс. А бирок бүгүнкү күндө менде азыр 5-дан, быйыл мен 5-данды алдым. Моксо! Шомане! Рай! Анайшмас. Кере цу. Меги хамикамай. Фурикинагога. Хей ха, 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 хей ха. Эң улуу жер бул ушул Камидзе деп айтабыз да. Камидзе ушундай жер. Ошол Камидзага биз негиздөөчүнүн портретин, сүрөтүн коюп коебуз. Бул Осенсей Марихей Уишима. Өзү мендей эле бою болгон, бирок веси кичине чоңураак. Анан 50-жылы 20-кылымда эң кыйын самурай болчу Японияда, эң кыйын. Анан айтышат, ушу Осенсейди эч ким эчтеке кыла албай жүрчү эле. Кимонону кийебиз. Бул кимоно айкидо менен дзюдонун кимонолору бирдей. Бирок мен азыр кийип турган кимоном бул хомбудо дзюдон. Бул атайын айкидо тигилген кимоно. Бизде эмне үчүн кимонолорубуз мындай калың болот, бросоктор көп, мындай кармап таштайбыз да. Ошон үчүн каратенин кимонолору болбойт бизге. Анан мастерлер ошол хакаманы кийишет. Хакама деген бул бизде юбка деп коюшат биздин элдер, бирок туура эмес. Бул шым, жапон традиционный шым, самурайский шым. Эмне үчүн ушундай болот? Бут жабыш керек. Иштегенде бут жабылса, мындай башка киши көрбөй калат мен кайка жыларымды. Бут кайка караса ошо жака жылып кетем. Биз эркектер да, кыздар дагы эркекче байланабыз. Самурайларда аял деген жок да, воин деген бар, ошо аскер деген эле бар. Анан аял деп эч качан айтпайбыз. Анан биз дайыма бут кийимсиз жүрөбүз. Татамени иштегенде, татамени дайыма мындай сезип туруш керек, анан кармап алабыз. Бут менен татамени кармайбыз, центрибизди ылдый кылып, ошондо центр ылдый болгондо биз мындай күчтүүрөөк болобуз. Ошон үчүн бут кийимсиз иштейбиз. Биздин жашообуз анча деле мындай оңой эмес да. Жашоо деген кыйын, мындай айтсак, особенно ушул күндө. Анан ошо мен күйөөмөн ошондой опораны издейм. Күйөөм жанында болгондо ошондо мен жөнөкөй эле аял болгум келет да. Мени
мага жардам берсе, мындай поддержка кылса, моралдуу поддержка кылса экен деп ошону жакшы көрөм. Ошондо мен өзүмдү аял болуп сезем. Качан Александр Борисович ошол сабак берип атыптыр. Мен дагы сурандым, мен дагы кирсем болобу деп. Анан айтты, бүгүн азыр кир, анан айтам, каласыңбы, калбайсыңбы деп. Анан ичимен аябай мындай кааладым да, калам деп. Бир тренировканы өттүм. Тренировкадан кийин ошо Александр Борисович мага келип айтты: "Ай, сен кичинекейсиң, каратеге анча деле болбойсуң, бирок сенин денең ошо айкидого жакшы экен. Анан айкидого келсең, көбүрөөк сага мындай көбүрөөк кабыл аласың айкидону, өзүң дагы айкидого жакшы экенсиң" деп. Анан өзү айкидо боюнча дагы сенсей экен да. Анан ошо группасына бардым. Эреметин кан, эч, не, сан, ши, го. Гүлмиза Сейталиева 1965-жылы Чүй областында туулган. Москвада Ломоносов атындагы Мамлекеттик университетинин философия адистигин аяктаган. Үй бүлөлүү, 2 кыздын энеси. Рок. Анан биринчи тренировкадан 200 жолу жыгыптырды бизди. Алым калбай, бирок мындай намыс бар да, кыргыздардын намысы аябай күчтүү. Анан ойлодум, мен өзү бир эле кыргызмын ушул чоң залда. Анан мен азыр жыгылып, анан тура албай калсам уят болот деп, анан 200 жолу жыгылып турдум. Ошондон кийин залда карасам, көбү мындай 200 жолу кыла алышкан жок да. Анан денем аябай сүйдү ошо айкидонун техникаларын. Анан техникалар аябай ачуу, бирок мага жакчу эле да. Колдору менен иштеген, анан дененин ичине оорогандай жакчу аябай. Сан, ши. Аябай жумшак көрүнөт. Бирок бирдемени кылганда аябай мындай ачуу ооруйт да. Сизге көрсөтүп коеюн. Мисалы. Мен жай кылсам чап салат. Ошентип тез кылам. Бирок залда көрүп атпайсызбы, баары мага сенсей рей деп жүгүнүшөт. Анан сенсей деп жүгүнүшөт. Анан жолдош ошодон кетип калды. Мен эмне үчүн сага жүгүнөм деп. Кыздарда мен жүгүнүшүм керек да. Анан ошол себеп болду да айкидодон кетип калганы. Келген айкидого. Айкидого 2 жыл келип жүрдү. 4-күйгө жетти. Өзүнүн мындай таланты бар экен айкидого. Биринчи эжем ушу айкидону баштаганда мен көп ишенген жок элем. 91-жылы баштады. Анан кичинекей аял башы менен ушу айкидону кантип машыгат, эркектер менен кандай болот деп мен ишенбей көпкө жүргөм. Уже 8 жылдан бери мен уже айкидого өзү алып келген. Мен мурун самбого катышып жүргөм. Анан биринчи тренировкага келип, кичине мага жагып калган, ошол бойдон мен калып уже машыгып атам. Эми мындайда мен ошол Кыргызстанда айкидону мен ачтым. Ошон үчүн мен жүгүнгөндө уже өзүм чоң сенселерге жүгүнөм. Уже үйдө жүгүнөм, залда уже жүгүнө албай калдым. Мындай уже болбойт. Бирок ушу мен айкидого барганда жарым жылдай жолдошум айкидого барбайсың деп аябай кызганчы да. Ал залга келет да, залда бир эле эркектер. Анан алар менен кучакташып, татамиден иштесек, анан аябай кызганып, эшикти жап койчу эле күлүшкө. Анан сүйлөштүк. Сен мени кантип жибересиң залга? Эмне кылайын сени жибериш үчүн? Айттым мага, биринчи, экинчи, үчүнчү тамакты кылсаң, анан кетесиң.
Анан убактың жетпесе барбайсың айкидоға. Анан алып келгенче кичинекей чоң кызым ошондо кичинекей болчу. Аны дагы садиктен алып келип, анан биринчи, экинчи, үчүнчү тамак кылып, канализациямды жасып, качып кетчү. Кызымды өзүм подругама калтырып, залга качып кетчү. Анан ал эртерээк келчи, иногда кайта менен жап коем деп. Анан ошо жарым жылдан кийин мен сенсейим айтты, сен эмне эле то келесиң, то келбейсиң. Мен айттым, мен жолдошум келгенче кетип калсам, келе алам. Анан ал келип калса эртерээк, мен кете албай атам десем, ал келди биздин комнатабызга. Анан сүйлөштү. Өздөрү отуруп 5 мүнөт сүйлөштү болгону. Анан ал кеткенден кийин эле жолдошум айтып кой, айкидо жакшы экен, бар, машыгай бер деп. Ошодон бери машыгып атам. Ата-энем 1,5 жылдан кийин билишти. Мен аябай уялып жүргөм, туугандарга айтканы. Коркуп жүргөм. Анан ошол аял башы менен, эркектер менен жүргөн, анан жаман көрүшөт да. Кайненем деле, кайнатам деле, өзүм ата-энем деле. Анан кайненеме, кайнатама көпкө айтпай жүргөм. Анан Бишкекке келгенден кийин уже биз алар менен жашаганбыз да бир үйдө. Мен машыгым келет да. Анан айтам да, каяка барам. Ошо мен кайнагам бар. Темирбек деген кайнагам. Ошол кайнагам жакшы, мага жардам берип, барып залды табып, ушул залды тап берген. Балдары менен сүйлөшүп, өзү мени алып келген да бул жака кайнагам. Мына машыктыр, баары кызып атышат айкидо деп. Анан ошодон кийин кайнагам мени өзү алып келсе, кайненем кайнатам учпай калып, ошодон бери машыгып жүрөм. Меги ханыкамай. Тынкан, ич. Не. Сан. Ши. Хать. Кю. Тынкан, ич. Не. Сан. Эки кызым бар. Чоң кызым уже турмушка чыккан. Ал азыр Москвада жашап жүрөт, дизайнер. Айылдардын кийим дизайнери. Кичүү кызым 16-да мектепте окуп жүрөт. Анан дайыма жанымда алып жүрөм. Мисалы, бүгүнкү күндө ата-энелердин баары акча деп аябай иштешет. Анан балдарын көрбөйт. Ошондо тарбия болбой калат экен. Ошон үчүн кичүү кызыбызды азыр жаныбызда алып жүрөбүз дайыма. Залга келсем, залга келет. Бир жака барсам, бир жака барат. Анан офиске келсем, офиске барып иштеттирем, үйрөнсүн деп. Анан мындай байкасам, ал аябай удовольствие получает. Жөн эле жаныбызда жүргөн эле. Потому что сүйлөшкөндө убакыт жок. Хотя бы жанында жүрсө, кичине үлгү болуп жакшы болот да. Дома и на татами она почти не отличается. Она также относится ко мне как к ребенку, то есть очень аккуратно пытается показывать техники, так же, как и другим ученикам. Вот. Так же, как и на татами, она меня учит многим вещам. Она просто замечательная мать, и я ее очень сильно люблю. Федерацияда мен авторитетім не потому, что я президент. Мен авторитетім то, что я сенсей. Анан өзүм студенттерим көбүнчө деле айтып калышат. Сенсей, сиз башка иштердин бүт баарын тыштап эле ошо додзодо эле жүрсөңүз бизге жакшы болот эле деп ошону каалашат да өздөрү. Политикада деле көңүл буруп кетем иногда. Чыдабай, ичим чыдабай күйүп. Анан ошону дагы айтып калышат. Сизге политика эмне керек? Барбай эле коюңуз, биз менен эле жүрүңүз деп. Анан өзүм мугалиммин. Бирок алар мындай маани беришпейт. Мен кандидат философских наук, мугалим. Алар ошо сенсей деп эле, ошон үчүн эле аябай сыйлашат мени. Гульмиз сенсей для меня как вторая мама, считай. Возрастила меня, придала уверенности. Я раньше был застенчивый мальчик, не мог выступать на публике, но благодаря айкидо, благодаря Гульмиз сенсей, я стал более уверен в себе и больше не боюсь выступать на людях, показывать себя.
келечекте Гүлмиза Сейталиева сенсейдей болгум келет, 5 данга жетким келет. Пример для подражания деп мындай өзүн коем да. Эң мыкты кишилердин бирин менин мындай эң мыкты кишилердин бири деп мындай кабыл алам. Москвада машыгып жүргөндө мен ушу биздин группабызда бир эле кыргыз болчу элем. Өзү мындай биздин Орто Азиядан эч ким болчу эле, мен эле. Анан мен кетерде менин сенсейим айтып калды да, Бишкекке барганда ошондо сен группаңды ач, айкидо группаны. Бирок мен аябай корком, мен аялым баш менен кантип ачам. Анан ошондо мен 3-чү күйгө келип калгам. Бул ученический деңгээл да, 3-чү күй. Анан Бишкекке келгенде уже бир ай турдум, тренировкасыз. Бирок денем чыдабай, ошо бирдеме кылайын деп. Гүлмиза Сейталиева Кыргызстандагы Жалпы улуттук конгрессинин лидери, философия илимдеринин кандидаты, Айкидо федерациясынын президенти. Айкидо кендодон да келген, кендо яйдо. Кендо мен яйдодо ушу бокен деген жыгач, кылыч бар. Аны ушу менен иштейбиз. Иштегенде ушу колубуз ушу кылычтай иштеп калыш керек да. Бул биринчиден. Анан ушундай джо бар. Джо иштегенде неожиданно чыгып калыш керек да, раз и неожиданно удар болуш керек. Ошон үчүн джо менен дагы иштейбиз. Оп. Экинчи биздин оружиябыз. И анан бычак. Мен бычакты жакшы көрөм. Иштеген бычак менен бул дагы жыгач бычак. Ошон үчүн мындай безопасныйраак иштегенге. Бирок бизге кээ бир айкидистер келет, алар ошо мындай натуральный бычак менен иштейбиз деп иштешет да. Анан Стивен Сигал ошо кадимкидей бычак менен иштегенди аябай жакшы көрөт. 7 данга чейин жетем деп ойлоп атам. Шыхан болоюн деп жүрөм. Азыр мен Сидоинмен. Анан Кыргызстандын ранг боюнча мастер спорта, отличник физической культуры и спорта. Анан былтыр Жапондун министри, вообще правительствосы мага эпоха деген звание беришкен. Бул эң сыймыктуу звание. Ушул Кыргызстанда бир эпоханы, целую эпоху создали деп, мага ошондой сертификатты беришкен да. Кыргызстанда мен бир эле гражданмын, ошондой чоң званияны алган.